Рахмат. Орындықтардан орын алыңыздар. Assalamu alaikum. Bugün saat 3'te Koçkoratada Adakan Madumarov menen joluguşуу bolмок эле. Ben sizler menen joluguşууга geldim. Terus. Alғашқы сөз ойындар мырзалар, ағайын туғандар, көңіл бұрыңыздар. Алғашқы сөз Қырғыз Республикасының президентіне талапкер Сооронбай Жээнбековтің ишеничтүү өкүлү Кабытов Талантбек мырзада. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Жергебизде Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер урматтуу Сооронбай Шарипович Жээнбеков биздин жергебизде. Сооронбай Шарипович сиздер менен жолугуп, өзүнүн программасы менен тааныштырганы турат. Андыктан мага Сооронбай Шариповичтин өмүр баяны менен тааныштырып коюуга уруксат этиңиздер. Жээнбеков Сооронбай Шарипович 1958 жылдын 16 ноябрында Ош облусунун Каракулжа районуна караштуу Телман айылында туулган. Эмгек жолун 1976 жылы Ош облусунун Өзгөн районундагы Ленин атындагы орто мектепте орус тили жана адабияты мугалим болуп баштаган. 1983 жылы Скрябин атындагы айыл чарба институтун аяктап, зооинженер кесибине ээ болот. Зоотехник, башкы зоотехник, совхоздун директору жана колхоздун башкармасы болуп 16 жыл чарбада иштеди. 1995 жылы бир мандаттуу округтан Жогорку кеңештин эл өкүлдөр жыйынына депутат болуп шайланат. Ушул жылдан тарта Сооронбай Жээнбековдун мамлекеттик ишмердиги башталган. Ошол эле жылы КСДП партиясынын катарына кошулуп, Алмазбек Атамбаев тарабынан демилгеленип, түзүлгөн Кыргыз парламентиндеги алгачкы реформа депутаттык фракциясынын курамында иштейт. Баса белгилей кетчү жагдай. Шайлоочулар 3 рет 1995, 2000, 2005 жылдары ишеним артып, бир мандаттуу округтан Жогорку кеңештин депутаты кылып шайлашкан. Депутаттык ишмердигине Сооронбай Жээнбеков Жогорку кеңештин төрага орун басары, агрардык маселелер боюнча парламенттик комитеттин төрагасы болуп иштеди. 2007 жылы Сооронбай Жээнбеков Алмазбек Атамбаевдин өкмөтүндө айыл чарба министри болуп дайындалган. Бул кызматтан кеткенден кийин КСДПнын курамында саясий ишмердигин уланткан. 2010 жылдагы апрель революциясынан кийин Ош областынын губернатору болуп дайындалат. Бул кызматта 5 жылдан ашык иштеди. Ош шаарындагы улуттар аралык кагылышуу